Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamlar esi yaratuvчубуз Аллах Субхану ва Таалага чексиз мактоолор айтабыз. Анын бизге берген нематтары биздин энелерибиз, жубайларыбыз, кыздарыбыз үчүн жараткан затыбыздын, эгебиз, кожобуздун табиятына ылайык сыпатта жеткире албасак да колубуздун келишинче шүгүрчүлүк кылабыз. Жана анын дин менен жиберген адамдардын асылы болгон пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салаваттар айтабыз. Андан соң биздин ушул аял заты тууралуу атайын бир акыл калчап көрөлү деген максатта уюштурган акыл калчоо аянтыбызга баш баккан туугандарыбызга Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Бүгүн да Аллах Субхану ва Таала насип эткен экен, сиздер менен башынан бери уланып келаткан салт катары бизди баштан улап көргөндөр балким түшүнөт. Аял затынын жашоосундагы ар бир маанилүү болгон жана ошо биз көңүл бура турган баскычтарга токтолуп келатабыз. Анткени дээрлик ушул баскычтардын дээрлик бардыгы биздин өзгөчө эркектердин, эрлердин, аталардын, агалардын көз жардымынан калып атканы жашоорун эмес. Биз аялдарыбызга өзүнө татыктуу болгон мамиледе кайрыла албагандыгыбыздан тилекке каршы коомдо аялдарыбыздын орду төмөндөп, статусу да төмөндөп, даражасы да төмөндөп, аброю да барган сайын ыдыроодо. Ошондон улам биз ушул акыл калчоо аянтыбызга урматтуу аталарды, şu агаларды, биздин досторубузду, мурадарларыбызды бекеринен чакырган жокпуз. Анткени коомдун оңолуусу, коомдун туура жолго түшүүсү жана коомдун өнүгүүсү албетте биринчи кезекте эркектерден да көз каранды болот. Ошондуктан эркектер өзүнүн колунан келген, мүмкүнчүлүгү жеткен чөйрөсүн карап койсо, энелер коомду биз каалагандай, тагыраак айтканда биздин келечегибизге пайдасы тие турган кылып, Аллах Субхану ва Тааланын буйругуна ылайык тарбиялап бере алат экен. Бүгүн ошол тарбия жөнүндө сүйлөшөлү. Тарбия берген эне жөнүндө сүйлөшөлү. Эне мына ушул сөздү кандай түшүнөсүң деп сурап көрсөк, балким 100 адамдын 99-у эне бул эмчек сүт берген, эне бул мээримдүү, эне бул үй ээси деп айтышы мүмкүн. Бирок чамда кимдир бирөө эне бул тарбия берүүчү дейиши мүмкүн. Анткени бүгүнкү күндө эне деген көрүнүш тарбия деген көрүнүштөн бөлүнүп калды туугандар. Анткени тарбияны биз энеден ажыратып, балдар бакчасына берип койдук, тарбияны мектепке берип койдук, андан ары институтка, көчөгө, Россияга ошолуп ар жака берип салдык, бирок энеден алып койдук ошол тарбияны. Адатта эне бул тарбия деген сөз менен бир салмакта келиш керек эле. Эне эмнеси менен эне, тарбиясы менен эне. Бала энесин угуп чоңойот. Энесине баш ийип чоңойот. Энесинин наразылыгынан коркуп чоңойот. Мына ушул эмнеден? Төрөп койгондук үчүн эле эмес да. Албетте Аллах Субхану ва Таала берген эне менен баланын ортосундагы жиптиз байланыш болгон үчүн гана эмес. Балким эненин тарбиясы үчүндүр. Тарбия деген сөз өзү оңгусунда мен уккандан тарбая, Раббыга тиешелүү болгон түшүнүк. Раббы бул аламдар ээси, Раббул аламин. Ушул барлыктын ээси. Демек тарбая ошол барлыктын ээси болгон Раббыга тиешелүү түшүнүк. Тагыраак айтканда менимче ошо Раббыга даярдоо болсо керек. Эртеби кечпи эненин жатынынан түшкөн бала кайра өзүнүн Раббысына барат. Эртеби кечпи жолугуша турганыбыз Раббыбыз. Акыркы жолугуша турганыбыз Раббыбыз. Аны кандай сүрөттө табабыз? Кандай абалда табабыз? Бизге каары келген абалда табабызбы, же бизди ушундай бир мээримдүүлүк менен тосуп алган акыбалында табабызбы Раббыбызды? Биздин эгебиз, кожобуз бизди кандай тосуп алуусуна биз өзүбүз даярданышыбыз керек. Тагыраак айтканда бизди энебиз даярдашы керек. Менимче тарбия мына ошо Раббыга даярдоочу мекен болсо керек. Эми ушуну даярдабаган эне менимче балага кыянаттык кылган деле мындай бир өңүткө окшоп кетет.
Antkeni bala 9 ay boyu enenin jatınında Allah'tın tüzden tüz közömölünde çoğaydı. Al jere tarbiya Allah'tın territoriyasında oldu. Emi sırtka çıkkandan kiyinki tarbiya enege anan ataga verildi. Özgöçö enege verildi. Emnege Allah subhanahu wa taala al balаны eger murda içkeride kindik arkылуу байланыштырып турган болсо, сырткарыда көрүнбөгөн киндик менен байланыштырып турду. Ырыскыны эми Аллах таала өзүнчө, өзүнө тиешелүү болгон канал менен берип аткан болсо, тарбияны энеге байлады. Эне тарбияны түшүнүш керек болуп калды. Тарбия десе тилекке каршы бүгүнкү күндө биздин энелерибиз, аталар өзгөчө, бул тамак, даамдуураак, көбүрөөк тамак берүү, кийиндирип коюу, окутуп коюу, контрактын төлөп коюу, мына ушуну тарбия деп ойлоп калды. Бул тарбия эмес. Көрсө бул тарбия эмес экен. Бул мал баккандай эле анын ырыскысын жаратуучудан алып берип коюу экен. Биз кыйратып деле бир нерсе бере албайт экенбиз. Ар бир баланын ырыскысы өзү менен келет экен. Антпесе, эгерде ата бакса баланы, эгерде эне бакса баланы, жетимдер кырылып калмак. Жесирдин баары өлмөк. Демек, жетимдер деле төрөлгөндө атасыз төрөлгөн жетимдер деле жашап кетип атат. Эмнеге? Ырыскысын жаратуучусу берип атат. Кимдир бирөө аркылуу берип атат. Ошол эле энеси аркылуу берип атат, таекеси аркылуу берип атат, тачки аркылуу берип атат, мамлекет аркылуу берип атат. Ырыскы келе берет экен ушундай. Эненин жатынында жазылган мөөнөт, ажал жеткенге чейин ырыскы биз билбеген тараптан келе берет экен. Демек, мен багып атам деп кыйраттым деп айтуу туура эмес экен. Мен Аллахтын сага жөнөткөн ырыскысын алып келип берүүчүмүн. Аны адалдан аламынбы, арамдан аламынбы, ошого жоопкермин. Бирок ал ырыскыны мен алып келип берсем, баары бирөө алып келет. Бирок бул деген сөз сен болбосоң деле мен ырыскымды Кудай берет экен деп ата-энени чануу эмес албетте. Ата-эне ошол ырыскысын алып келип берейин деп жан талашкан үчүн сыйланышы керек. Дегеле ата-эне болгон үчүн сыйланышы керек, жана негизгиси тарбиясы үчүн сыйланышы керек. Ошо келечекке даярдап койгон үчүн Аллах субханаху ва таала ата-энени бир муун мурда жөнөттү дедик мурдагы көрсөтүүлөрүбүздө. Ата-эн бир муун мурда жөнөттү, келип турмушту көрүп, реалдуулукта, практикада кайсы кандай экендигин түшүнүп, келечек муунга түшүндүрүп берүүсү үчүн, аны даярдап, тарбиялап коюусу үчүн. Мына ушуну кылбаган ата-энелер менимче келечек насилге, келечек муунга кыянаттык кылган болот. Демек, тарбия Раббысына даярдоо. Эгер тарбия Раббысына даярдоо болсо, ал кандай тарбияда барыш керек? Эненин курсагында түздөн түз тарбияда болду. Чыккандан кийин биринчи уккан сөзү Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллахулу деген азандан баштап укту. Мына ошондон баштап эненин жатынында Аллах менен кандай тыгыз байланышта болгон болсо, сырттан ошондой тыгыз байланыш менен, бирок интеллектуалдык деңгээлде түшүнгөн байланышта болуш керек. Мен Раббым бар экен, ага кайтат экенмин. Анын мындай өкүмдөрү бар экен. Анын мындай шарттары бар экен. Анын мындай милдеттери бар экен деп энеден алган билим менен ушул нерсе пайдаланып тургузулат. Эненин эң жакшы тарбиясы баланы Раббысына даярдап коюу. Баланы үйдө эң бай болсоңуз, үйүңүздүн төрт бурчуна камераларды коюп, ар жактан көзөмөлдөп короого чыкса, велосипедине чейин камера коюп койушуңуз мүмкүн. Камера жок кезде балаңыз билгенин кылат. Милициядан корко турган кылып коюшуңуз мүмкүн. Же адилеттүү болгон деп соттон корко турган кылып коюшуңуз мүмкүн. Бирок сот, милиция болбогон жерде напсы кыйнаганда ал көзөмөлдөн өтүп кетиши мүмкүн. Бирок 24 саат бою төшөктүн ичинде да көрө ала турган заттын контролунан коюп коюу, муну ушул тарбия болсо керек. Демек, эне тарбиячы деген сөз менен чогуу түшүнүшкөнү жакшы болот. Энелерибиз тарбияласа, коом тарбияланат экен. Тарбияланса коом, биздин келечегибиз камсыз болот экен. Бул жашоодо келечегибиз жана акыреттеги келечегибиз абат болот экен. Тарбиялайлы энелер балдарды.